Bala төрөлгөндөн кийин дагы жаштарга да айтып коеюн бул жерде. Үйлөнө элек болгондорго кээ бир алымдар айтат да. Үйлөнбөстөн мурун жок дегенде 6 ай дейт. Оозуңа кирген нерсеге аябай диккат кылгының дейт. 6 ай. Bir tamактын дейт, bir арам тамактын адам баласынын денеге таасири дейт 6 айга чейин созулат дейт. Кээ бир алымдар айтат, өмүр бою кетпейт дегендер дагы бар. Bir тамак, арам тамак жедиңби, өмүр бою болду, дененин таасири калып калат дейт ал жерде. Ошончо өтө маанилүү. Сен үйлөнбөстөн мурун бир аз эмне кыл? Жакшылап орозо карма деген сөз да. Адал, арамды карап туруп, анан эмне кыласың, иш кыласың деген сөз. Үйлөндүң, салиха бир аял тандадың, альхамдулилля дедиң, биринчи эмнемди, акымды балама аткардым дедиң. Кийинки эмне? Кийинки альхамдулилля Алла насип кылса перзент берет, каалаганга кыз берет, каалаганга эркек берет, Алла берет. Берди, төрөлдү, эмне кылабыз? Азан айтабыз. Оң кулагына азан айтылат. Булар кыска өтүп кетип атам. Оң кулагына азан айтылат, сол кулагына камат айтылат. 7-нчи күнгө келгенде эмне кылат? Бул сүннөт болгон амалдар бар. Булар акысы дагы болот, баланын акысы. Эмне кыласың? Акыйка чачын кесесиң дейт. Кыркасың. Акыйка чач деген сөз эң алгачкы чач. Бала төрөлгөн чачы бар го, ошол акыйка деп аталат. Ошону кыркасың. Кыркалбагандар, корккондор качы менен кыскартып койсо дагы болот. Анан ошонун салмагы канчалык болсо, ошол салмакчалык күмүш же алтындан эмне кыласың? Садака бересиң. Кийин атын коесуң. Буга дагы өзүнчө токтолом, ат маселесине, түшүнүктүбү? Ысым маселесине. Атын коесуң. Анан бизде салтка айланып кеткен акыйка курмандыгы болот. Туугандар, кээ бир айтат, бул сүннөт дегендер бар. Акыйка курмандыгы. Биздин мазхабыбызда, Ханафи мазхабында эң туура көз караш сүннөт болуп эсептелбейт. Сүннөт амал эмес бул. Мустахаб болгон амал. Кээ бир алымдар мубах деп дагы айткан. Мубах деген сөздүн мааниси кылсаң да сообу жок, кылбасаң да күнөөсү жок деген сөз. Мустахаб деген сөз заиф хадистер менен, өтө слабый хадистер менен келген амалдар, алымдар ошону кабыл алып туруп кылалы деген бир чечимге келгенде мустахаб болот дагы, кылсаң сооптуу болот. А сүннөт деген башка бир маселе. Биздин мазхабта бул сүннөт катары каралбайт, акыйка курмандыгы. Кылгандар өз эркинде кыла берет, маселеси эмес, түшүнүктүбү? Бирок буну важиптин деңгээлинде, парздын деңгээлинде кылбай койсоң күнөө сыяктуу, кээ бир ошондой бар, бизге келгендер бар. Мен курмандык чалбай калдым, мен эмне болбой калды, күнөө кылдымбы дегендер бар бизге келип алып. Айтабыз, тууганым, сабыр кыл, күнөө маселеси эмес бул жерде. Колуңда жокпу, кылбай эле кой. Эч маселеси жок бул жерде. Акылып койсоң да ажеп эмес, жаман эмес деген сөз. Курмандык маселеси. Түшүнүктүбү?